Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери Баткен облусунун аймагына чегарага байланыштуу 2 рет куралдуу кол салуу болгон. Кыргыз-тажик мамлекеттик чегарасынын чечилбегендиги чоң жоготууларга алып келүүдө. Айрыкча эки өлкөнүн жарандарынын жол суу талашынан жаңжалдар чыгып, 2021-жылдын 28-30 апрель күндөрү алгачкы жолу аскердик оор техникалардын катышуусундагы каргашалуу окуяга алып келген. Бизде граница менен суудан чыгат да жаңжал. Мына эми ушул азыр şu чегаралар чечилип аяктап калды, Кудай калса. Эми чегаралар чечилсе, ушул боюнча эми ушул 4 окуяга акыркысы эле болсун да, ушу Баткен облусуга. Жалпылык кыргыз элиге. Ошон үчүн чегаралар чечилип, бүтсө элибизге да жашагандарга бекил болуп, тынчтыкта жашап, ок атылбасын ушу Кыргызстан дейт. Алхамдулиллахи раббил аламин. Амин. 30 апрель күнү Баткенде чегара окуяларында курман болгондорду эскерүү иш-чарасы өткөрүлүп, Куран окулуп ата кылынды. Апрель жана сентябрь окуяларында курман болгондор үчүн атайын эстелик мемориалы тургузулган. Иш-чарага катышкан бийлик өкүлдөрү, аскер кызматкерлери жана маркумдардын жакындары гүл чамбарларды коюшту. Апрелдеги окуядан көп өтпөй эле 2022-жылдын сентябрында кайрадан Кыргыз-тажик чегарасынын бардык периметрлеринен тажик тараптан кол салуу болгон. 2 жыл катары менен орун алган окуядан 100дөн ашуун кыргызстандык каза тапкан. Чегарачы уулун жоготкон Минавар Мамытова кыргыздын баатыр уулдары жанын аябай душмандын мезин кайтарып, мекенин коргоп калган үчүн сыймыктанаарын айтат. Hala şu günler elbistet gözüm. Balamda öttü degen bayağı soğuk var, kulağıma kulağımday buldu. Balamda soğuk denesi aldım da jatkanday buldu. Kedeyle turup anan aynekten apay. Keldin mi balam işten keldin mi dese muhtavarın özü degen sözleri okulup durdu. Balamdan enesmene yaşamıştım. Ben balamdan özüm şöntüp yer jürek kılıp terbiyelağanıma balamdan kaçpay mekenini korkup ötkönüge sıymıktanam. Бирок жоктугу армандайм. Президент Садыр Жапаров да Кыргыз-тажик чегарасындагы куралдуу кагылышуудан курман болгондорду эскерүүгө байланыштуу кайрылуу жолдоду. Өлкө башчы өз сөзүндө оор учурда жамы журтубуз баткендик бир боорлорду жалгыз калтырбай, аза кайгысын тең бөлүшүп эч нерсесин аяган жок. Жеңилин жерден, оорун колдон алды. Эл журтубуздун кыйынчылыктардан мүңкүрөбөгөн, чөкпөгөн ушундай асыл сапаттарына мамлекет жетекчиси катарында, жөнөкөй адам катарында башымды ийип таазим этемин деди. Кыргыз-тажик чегара маселелерин чечүү боюнча жылыштар болуп жаткандыгын, кыргыз тарап сүйлөшүүлөр жолу менен гана чечүүгө кызыктар экендигин кошумчалады. Учурда Кыргыз-тажик чегара маселелерин чечүү боюнча эки тараптуу мамлекеттик комиссиянын ишинде бир катар алгылыктуу жылыштар болуп жатат. Биз чегара маселелерин сүйлөшүүлөр жолу менен гана чечүүгө кызыктар экендигибизди дагы бир ирет баса белгилейм. Мамлекеттик чегарабызда 2 ирет кайталанган каргашалуу окуяларда ар бир кыргызстандыктын жүрөгү сыздаган. Ошондуктан өлкө жетекчилиги алдын алуу иштерине абдан чоң көңүл буруп, жайкын турмуштагы жарандарыбыздын бейпилдиги үчүн бар күч аракетин жумшайт. Ата мекенибиздин асманы ар дайым ачык болсун. Эл журтубузда тынчтык болуп, өнүгүп, өсүп, өркүндөй берсин. Мындан 3 жыл мурда Кыргыз-тажик чегарасында алгачкы жолу оор аскердик техникалар катышкан окуя катталган. Тажикстан тарап тик учактарында абага көтөрүп, кыргыз айылдарынын үстүнөн учуп өткөн. Бул каргашалуу окуяда 36 кыргызстандык набыт болуп, 170ден ашуун жараат алган. 136 үй өртөлүп, бир нече социалдык объектилер жараксыз болгон. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.